Менин жеке пикиримде Токон Мамытов Кыргызстандын акыйкатчысы болуп шайланбашы керек. Анда парламент дагы бир жолу коомчулуктун катуу сынына кабылабыз. Соңку учурда мен абдан таң калып атам. Мындай элдин гыжырына тийген кандидаттарды каяктан издеп табасыңар, мен таң калам да силерге. Бишкектин мэри, министрлер, соттор алып келген кандидаттарыңардын бирөөсүнө дагы эл ыраазы эмес. Коомчулуктун сыны абдан катуу болуп атат. Ошентсе силер үстөк посток дагы коомчулук гыжырданган кишилерди улам сунуштап атасыңар. Ошон үчүн парламент, урматтуу депутаттар, биз акыйкатчы институтунун жалпы мындай саясатын өзгөртүш үчүн, ал жакта реформа болуп, элдин үнүн угуш үчүн мындай бир духу бар адамдар алып келиш керек. Андай адамдар биздин арабызда азыр кандидаттардын арасында отурат. Экинчиден мен дагы бир маанилүү маселени айтып коеюн. Акыйкатчыны шайлоо өзү акыйкат өтүш керек. Мына кандидаттар отурган үстөлдөрдүн артында секиче турат, комиссиянын мүчөлөрү ошондон ары өтпөсөңөр. Добуштарды контролдоо деген болбош керек. Эгерде биз Кыргызстандын акыйкатчысын шайлап атып, парламент өзүбүз урнага добуштарды салууну контролдосок, анда биз өзүбүз абдан коомчулукка катуу уят болобуз. Ошондуктан комиссиянын мүчөлөрү ошол кандидаттар турган үстөлдөн ары өтүп контролдоо дегенди биз токтотушубуз керек. Тил алчаак акыйкатчы болбош керек. Мына азыр бийлик сунуштаган адам ошондой болушу мүмкүн. Анткени Токон Болотбекович өзү адам катары абдан жакшы киши, мамлекетчил, бирок акыйкатчы кызматына менин оюмча жарабайт. Ушунча жылдан бери мына Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери бир дагы бир чоң бир саясий билдирүүгө же эл тарапта болгон бир билдирүү таратпаган адам Кыргызстанда бейбечаранын укугун мындай кантип коргойт? Андай болбош керек. Сот органдары, күч органдары бизде адилетсиз. Ушундай өлкөдө бизде чындыкты чыркыратып айткан күчтүү акыйкатчы керек. Ошондой адамдар мына биздин арабызда